Саламатсызбы? Аваз байке, кандайсыз? Көптөн бери сизди көрө элекмин. Сиз менен жолукканыма өтө кубанычтамын. Биз азыр могу омбудсмендин эмесине келдик элек. Как раз Аваз байкеге да жолугуп калдык. Мен көптөн бери ошол өзүмдүн личный проблемаларым болуп жолуга албай жүрдүк элек. Мына жолуктук. Эми сиз өзүңүздүн ошо карапайым элге бере турган кеңештериңиз, баягы жөжөнү күздө санайт деген жакшы кеп бар эмеспи? Сиз мен менен жолукканда кар жаткан, мындай айтканда суук болуп аткан кезде жолуккансыз. Азыр мына Кудайым буйрса жаркыраган жай келип, жайдын почти что чилдесинде отурабыз. Сиздин кандай бизге айта турган жаңылыктарыңыз бар? Жаңылыктар ушундай, мен учурашып кетпейсизби? Эл менен. Менин атым Авазбек, фамилиям Абдулдаев. Мен өзү болсо универсал адаммын. Суу боюнча 22 жылдан бери суу боюнча аракеттенем. Суунун структурасын, суунун бүтүн кандай маалыматтарды алып жүргөндөрүн, суунун эституту боюнча илим изилдедим да. Суу боюнча мен деген дүйнөлүк акмуштуулар менен да талаша алам да. Ошол суунун негизинде Тибетте мөңгүнүн сүтү дешет, мөңгүнүн суусунчу. Ошол мөңгүнүн суусунда 72 человеческий организмге керектүү минералдар бар. Баг-дарактарга, жашылчаларга керектүү. Ошол сууну алып келип туруп, аны абада көрүнбөгөн иондор менен, оң терс иондор менен заряддап, мындайча айтканда жасалма чагылма менен жасап туруп, анан биоудобрение чыгарам. Биоудобрение ушунчалык ошол буудай менен арпа ошондолорду бир күндө 2 сантиметрден өстүрөт. Кислород менен байытылган болгон үчүн 2 сантиметрден өстүрөт да. Ошондо мен деген алай дагы, нарын дагы ошол жерде болсо деле тез эле өстүрүп туруп, 2 жолдан түшүм алса болот да. Түшүктөн 3 жол, 4 жолдан түшүм алса. Мындай айтканда сиздин мындай айтканда ойлоп чыгарган удобренияңыздын натыйжасында жөнөкөй эле адам 1 жылда ошол жайдын чилдесинде 2 жолу түшүм алганга возможности бар. Бул бирок нарында, ысык көлдө. Ысык көлдө, бардык жерлерде. Мустак жерлерде. Түштүктө болсо тем более 5-6 жолу алганга возможность болот, Могу жерде сиздин мен сүрөттөрүңүздү көрүп атам. Мына бадыраң. Булардын бардыгы сиз баягы өзүңүз айтып аткан мурунку эсиңиздеби? Биз репортаж алганда сиз айтып аткансыз. Мен эгем, жөжөнү күздө санайбыз. Мен ошол тажрыйбам боюнча дагы бөлүшүп кетем деп. Азыр мен көрүп атам, могу жерде арбуздарды тигиптирсиз, берсеңиз жакыныраак кишилерге. Жүгөрүнү көрсөтүп койсоң. Бул арбуз экен. Бул болсо неме экен? Шыпыргы жүгөрү экен. Бул болсо бадыраң экен. Бул дагы арбуз, бадыраң. Бул болсо майда чүйдө, майда чүйдө бадыраң. Бул жерде сиз өзүңүз турасыз. Жүгөрүңүздүн высотасын мерить этип атасыз. Бул жүгөрү. Азыркы турушу 3 метр 22 сантиметр болду. Азыркы турушу да. Мындай эмесине чейин 4 метрге чейин. Бул ак жүгөрү. Бул тоют багытында. Жок, бул жерде майдагы берки жүгөрү караганда 2% май ашык, кудачы. Жок, могу жерде жүгөрүнүн эме сөңгөгүнө кетип калбайбы, боюна кетип калбайбы? Жок, эми бул бала байлайт, эмичи. Эмисине баягыдай эме. Сото байлайт, бала байлайт. Бул жерден анан чаңдашат. Будан чаң түшкөндөн кийин ана бала байлайт. Бул азыр мебеси эми гана чыккан атат да, чыгып элек. Бул канча убакытта өсүп чыкты? Бул ушул 2 ай 22 күндөгүсү да, ушул. Неме, Аваз байке, сизден мындай... Ушул эле кичинекей жерде... Мен сизден мындай суроо берейинчи. Сиз негизгиси өзүңүздүн тажрыйбаңызды бөлүшүп, негизгиси сабакта бересиз, тренингтерди бересиз. Тренингтериңиздики сиздики каражат менен окуса болот, Дагы альтернативный 3 шартыңыз бар, Мындай айтканда совместно адам менен чогуу бирдикте 50/50 бир нерсени, мисалы үчүн бир жерге иштетүү, анын жемишин тең бөлүү. Экинчиси болсо, ошол эле кишиге сабак берип үйрөтүү, жана ал киши өзүнүн тажрыйбасын дагы башкаларга бөлүш үчүн сизге мындай айтканда шакирттерди алып келүү. Ошол боюнча кененирээк. Бул да ошол баягы менде ар бир айылда бирден кураторлор иштейт. Бир куратор.
bir satуу менеджер иштейт. Сатуу менеджердин сөзсүз машинасы болуш керек, портер бирдеке болуш керек. Сиз менен соглашение. Сиздин соглашениеңиз бар. Анан ошол куратор ошол айылдагы дыйкандарды ошол айылдын паспортун жазып чыгат да, канча кайрак жер бар, канча суулуу жер бар, канча дыйкан канча түшүмдөрдү алып атат, кандай эме болуп атат. Ошондо дыйкандын 1 гектар жери болсо менен договор түшөт, келишим. Айыл өкмөт менен не проще? Эми айыл өкмөт менен түзгөнгө не проще? Жок, дыйкандын өзү менен жеке түзгөн эле жакшы. Мындай айтканда ошол айылда 96-жылы үлүш алган адамдар сиз менен түзмө-түз келишим түзүп өткөн да, монда урожай алыш. Ошондой 1 гектар жери болсо, ошол 1 гектар жерим менен чогуу иштесе, ошого кеткен чыгымды 50 на 50га тең-тең көтөрөм. Сууга канча акча кетсе, аны көтөрөм. Удобренияны өзүм жасайм, ага кеткенди бүтүн жазабыз. Чыгымдардын бардыгын көтөрөбүз 50-50га. Түшүм жыйналганда болсо, аны түшкөн кирешени дагы 50ге бөлүп алабыз. Ошондо помидордон эрте жаздан баштап кеч күзгө чейин 6 жолу түшүм алса болот. Могу жерди айтып атасыз, могу жериңиз сиздики 1 соток жер деп атасыз, э? Ооба, 1 сотка жетпейт. Мына помидорлор боюнку бул жөнөкөй эле базардан апарып эле отургузган эле помидор да. Эгерде сиздин ошол жанагы удобренияңыздын натыйжасында чыгат. Натыйжасынан боюн көтөрө албай, помидор көтөрө албай байлап атам бардыгынчы. Көтөрө албай калып атат, мөмөсүнчү. корейский помидор. Арбуздарыңыз уже бышып калды. Bir danası 1 сомдон, bir пакеттин ичинде 1200 дана бар. Ошол 5 сотка чыгат. Алардын эсеби боюнча bir помидор, bir түп помидор 4 килограмм берет. Мен удобрением бергенде 5 килограмм, 6 килограмм берип атат. Эми ойло, 5 сотуктан бул сиз реалный 80 миң селитра миллилитра эчтеке. Жок. Бул удобрение болгон үчүн сакталышы да жакшы. Эмеси дагысы. Меникинин эмнеси башка удобрениянын артыкчылыгы. Себеби дегенде бул мөңгүнүн суусу болуп атат. Ошон үчүн сакталат. Анан мен ай календары менен иштейм. Ай календары менен иштегенде ай башка жылдыздар айдын 1 фазасында бүтүндөй энергияны жерге берет. Ошол убактарда адамдардын чучугу толот, өсүмдүктөр дагы тез өсөт. Календарды эсептеп туруп, күн, отурганда дагы айга. Отурганда дагы ошол айга карап туруп отургузам да. Себеби дегенде 1 фазада, 2 фазада отуруш керек. Ошондо тез өсөт, айга ыңгайлашыпчы. Сен 3-чү, 4-чү фазада кылып койсоң, оңолгучаң өзүнүн энергиясы бүтүн ошол оңолууга, айга ыңгайлашууга кетип калат да. Ал 1-2 фазада удобрение азыр эле берилет дагы 3-чү, 4-чү. Дагы бир ушундай суроо. Мисалы үчүн могул жерге 1 соток болобу, 2 соток болобу, шаардын ичинде, мисалы үчүн 5 соток, 10 соток жерлери бар болсо дагы проблема питьевого кылса болот. Жок, питьевого воды и поливного воды. Сиздин бул жерде чыгуучу жолдоруңуз бар да? Ооба. Албетте. Ал жерде себеби дегенде проблема туулбайт. Эгерде суу тартыш болсо да проблема тартыш. Себеби дегенде мен удобрением 1 литри да, ал гумат да, суюк түрүндө. Ошол 250 литр сууга 300 литр сууга кошулуп туруп, анан беризиковать этилип чачылат. Жалбырактарга чачылат. Жалбырактар күндүн энергиясын арттырып туруп тамырга берет дагы, анан мөмө тез болот. Ошондой кылып түшүндүрсөңүз. Ошондо бул анан тамырына сугат кылып берилет, суу мененчи кошулуп эле. Ал убакытты да өзүңүз билесиз да, туура? Ооба, кайсы убакта отуруш керек. Мен бааны окутам. Мунун 19% бул теория, 81% бул практика, окутам. Сиздин байланыш эмеңизди айтып кетсеңиз. Менин телефонум болсо 0700 81 65 28. Анан кимде ким байланышса, мына сен өзүңө деле чыгып, мага байланышып кылса болот. Азыр картошкалардын ордуна эле айдабай туруп эле 4 нерсени отушуп түшүм алса болот да. Буудай, арпа, таруу, буудай, арпа, сулуу, анан кийин жүгөрүнү бириктирип отургузуп туруп, анан чөпкө оруп алса болот. Кадимкиде эле ошол жерден 250 пресс алса болот да. Жап-жашыл пресс алса болот. Картошканын ордуна, Картошканын ордун айдабай туруп эле кылса болот. Картошканын ордуна ал жер жумшак да. Отургузуп эле урушундай кылып туруп эле отургузса кадимгидей өсө берет да.
Ана помидордон Az 5 minut. Biz kayra kayıt geliriz. Bana telefon çalıyor. Ayrı важный